жогорку деңгээлдеги кийим болгон. Бул эпосто дагы айтылып жүрөт. Береже кийсең кең келген бек кызына тең келген. Мага ушул тайнемдин тайнесинен калган эме болгондо бул материалдын өзү согулган экен да, жиптери. Алтынай Сатыбалдыева улуттук каада салт, тарыхый буюм тайымдарга баа берген инсандардын бири. Ал апасынан мурас катары калтырылган кыргыз элинин илгерки кийим-кече, зергер буюмдарын азырга чейин сактап келет. Алтынай Сатыбалдыева Көшөгө фестивалында тарыхый буюмдарын көргөзмөгө койду. Улуттук эң баалуу кечтебиз. Бул бир Орхон Енисей жазма эстеликтериндеги эме бар экен деп Бутанаев окумуштуу. Ушул өтө жогору баа берип кетти да, ушул Баткенге келгенде. Мында бир чоң мындай элдин улуттук руханий, маданий бир өзгөчө бир баалуулугу жатат деп. Фестивалга облус аймагынан топтолгон көшөгө, сайма, туш кийиз, жаздык, балыш, курак, дастаркон, шыптык, чарчык жана башка кол өнөрчүлүккө байланыштуу буюмдар коюлду. Уюштуруучулардын айтымында көргөзмө 6 кылым мурда колдо жасалган кол өнөрчүлүктөн баштап, ошол мезгилдеги ыкма, саймалардын негизин сактап, жаңыланган түрлөрү коюлган. Биздин кыргыз элибиздин салт санаасыны, үрп-атадыны мындан ары улуулар кийинки муундарга жеткирүү. Биздин ата-бабаларыбыздын, энелерибиздин сайган саймаларыны, токуган же болбосо килемдерине, туш кийиздерине, ай көчөт таарларыны ушулар азыркы мезгилде унутулуп баратат. Мына ушул унутулуп бараткан нерсени кайрадан жаңылап, кийинки муундарга жеткирүү. Бир мезгилде жанданган бул өнөр көшөгөнүн актуалдуулугу Фергана өрөөнүндө, анын ичинде Баткен облусунда азырда сакталып турат. Аймакта азыр деле жаңы келинге көшөгө, туштук тартуу кеңири колдонулуп келет. Андыктан бул өнөрдү андан ары жандантуу, жаштар арасында популярдуулугун арттыруу, тарыхый өнөрдү өркүндөтүү максатында фестиваль уюштурулган. Албетте бул биринчиден бул биз илим үчүн өзүбүз сактап калышыбыз керек, өзүбүздүн муундарга калтырышыбыз керек. Экинчиден албетте бул туризмди багытын өнүктүрүүгө абдан баалуу экспонат болуп эсептенсе, мына кол өнөрчүлүктү биздин азыркы көп мамлекеттер уже билбей калды, көрбөй калды. Ал эми археология жаатында болсо бул Баткен областынын аймагы бул али казыр элек дында бул абдан окумуштуулардын, дүйнөлүк окумуштуулардын болгондон кызыгуусун арттырат. Фестивалды өткөргөн Баткен мамлекеттик университетинин окутуучулар курамы жана студенттери жергиликтүү тарыхчылар менен бирге облус аймагына туристтерди тартуу максатында тарыхый жайларды корукка алуу жана университеттин карамагында музей ачып, тарыхый изилдөөлөрдү уюштуруп, чет өлкөлүк археологдор менен тарыхый казууларды да жүргүзүп келет. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.